Ассаламу алейкум достор. Бұл видео чисто Октагон лигасына. Бұл Марсель бар ғой, бұл соңғы 2 жыл бойы ешкіммен төбелеспеген, бұл бәрімен ерекше. Октагон лигасында БМФ деген пояс бар. Азыркы учурда Эркебуланда. И Эркебулан айтты, Марсель, сен менен хоть бокстан, хоть кулачкадан, хоть ММАдан любой правилада урушам деп, хоть теннистен чыгам дептир. Марсель, мен сен кулачкадан болсын, ММАдан болсын, футбол, баскетбол, любойынан айырып жүрмін. Ошол себептен эгер Эркебулан реально уруша турган болсо, Октагон лига Эркебуланды бергиле БМФ поясту коргош керек. Неге дегенде уже арадан 1 жыл өтүп кетти. 1 жылдан бери поясту коргоп атат. И Октагон лигасына Октагон лига не себептен мени 5-чи местага коюп койгон. Жанагындай рейтингде 5-чи орунга коюп коюптур. Мен рейтингде 1-чи орунда турушум керек. Неге дегенде ошо 5 турган баланын 5-онусуна тең шанс бербей 1-чи раундду утам. Конечно, Октагон лигасын түшүнсө болот. Өздөрүнүн байестерин көтөрүп атат. Неге дегенде бизде Кыргызстанда өзүбүздүн лига болгондо биз деле ошондой кылмакпыз, өзүбүздүн байестерди көтөрбөкпүз. Ал жагынан эчтеке дей албайбыз. Неге дегенде Казакстанда и Эркебулан эгер реально урушайлы десең, давай, ММАдан урушайлы. Мен, блядь, ММА'ды нахуй коям, бля. Эркебулан экөөбүздүн боюбуз бош керек эле. Менин колум сынып калып, ошол себептен бой болбой калган. Неге дегенде мен полный справкалар жөнөткөм. И Эркебуландын фанаттары же ошол жакта ойлоп калышы мүмкүн, Марсель бойго чыкпай койду деп. Менин колум реально сынган, доказательство менен жөнөткөнбүз. И Эркебуландын сүрөтүбүз чыгып уже face to face болуп атканда, Эркебулан прекрасно билет бизде Кыргызстанда поддержка кандай экен. Ошол себептен комментарийин закрытый кылып, комментарий жазбай турган кылып алган. И жана Адылхан же башка байестер менен, Өзбекстандык байестер менен урушканда комментарийси ачык турат, Эркебуланды колдойт. Бирок биздике келгенде уже Кыргызстан мени жакшы колдошун билет. Менде эч кандай негатив жок, поддержка өтө жакшы. Эркебулан экөөбүз эгер ММАдан Кудай кааласа 2026 Бишкекте бой болуп калса, 2026 коюлсак 25 000 адамдык арена курулуп атат. Кудай кааласа бүтүп калат 25-30 миңдик. Ал болбосо Бишкек аренасы деле бар. Бишкек аренасы азыркы учурда примерно бир 15 000 адам батат. Ошол себептен Бишкекте өткөзсөк өтө сонун болот. Неге дегенде Бишкекте мен не только ММАдан, бокстан урушканда дагы башка жаңы ачылган лигаларда арена полный болот. Октагон лигасында 2 жолу уруштум. 2 жолу тең Октагон арена полный болгон. Октагонго адам батпай калган. Ошол себептен Октагон лигасы эсчо Кыргызстанда өткөзөлү ушу бойду. Так что Эркебулан ММАдан чыгам десең, полный газ.